namaz окулган жерлерди мечит деп айтылынбайт, мусалла деп анткени айт намаз мечиттерде сүннөт боюнча окулунбайт, ошол жалпы элче окулган аянттарда окулунат. Биздеги мына булашатта окуп атканыбыз эң чоң сүннөт ушул. Эң чоң сүннөт. Биз мечитте окуп айткан атайын принцип үчүн окубайбыз. Анткени жума менен жамааттын айырмасы болуш керек урматтуу бир тууганым. Эгер мага койсо көк жарды калтырып, биякта ак мечит, көк мечиттин баарын жаптырып, айт неме жамаат намазга. Анан касини калтырып, анан калгандарын жаптырып, централь мечитте калтырып, анан эле аян токтотот элек болду. О, Ленинградский калтырыш керек. Азыр бизде жума окулганын баарында айт окулуп атат. Мына ушул эмне жакшы эмес маселе. Адамдар эмне көбүрөөк болуш керек. Ал эми жаңы конуштардагы майда мечиттердин бардыгын айт намазга жаптырыш керек, дагы бардыгы булошатка же чоң мечиттерге келгенге аракет кылыш керек. Таиф шаарында адамдар 4 жакка чыкты, бизди да ошентип бөлүп коюш керек. Муну регион, муну тарапка, муну регион, бу тарапка калганын баарын бул жака кел десе, ошондо адамдарга мусулмандардын көп экендиги, күчүнүн бар экендиги ачыкка чыгып билинет. Музмарат дегенде айтылгандай, жалпы машайыктар айтат, эгерде кайсы бир жерде чоң мечит болуп, ошол мечит адамдардын баарын батыра ала турган болсо дагы айт намаздарды эң талаага чыгып, аянтка чыгып окуган сүннөт болот дейт. Азыр айтып атпайбы бирөөлөр, бизде чоң мечит жок болгон үчүн тиги айт намаз булошатка окуп атабыз, палан түкүн палан деп айтып атышат да, мечит салыш керек. Жок, ошо булошаттан дагы чоңураак мечит салып, ошо биздин окуган 100 000 мечиттин бурчунда калып кете турган болсо деле, биздин сүннөт ачык талаада окуган сүннөт. Анткени адамдар көрсүн, бекинип эле өзүбүзчө жыгылып тура бербей, ошол жерде окуп атканыбызды асманда учуп кетип аткан американ солдаттары көрсүн, башканыкы көрсүн, учуп аткан куш көрсүн, башка көрсүн, тиги кыйкылып аткан теңирчилер көрсүн. Айтор элдин бардыгы көрүп, ане ушунда намаз окуйт экен деп таасирленип келсин дейт. Качанга чейин бекинип ушинтип окуй бересиңер? Кайта айт намазыңа талаада болсун дейт. Демек, урматтуу бир тууганым, ал аянтта окуганыбыз биздин мечит жок болуп калгандан эмес, балким ошол биздин шарият ошону буйруган, шариятта ошол сүннөт болгондугу үчүн экен.